Mehrimdүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен Аллах Субханаху ва Таалага хамду саналар жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Урматтуу устаздар, урматтуу талабалар, урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, берекелүү болгон ыйык Рамазан айында Алла Тааланын берекелүү үйүндө түнкү кыямул лейлде мына жүз көрүшүп отурабыз. Алла Субханаху ва Таала ушул берекелүү ыйык айлардын урматында, ушул түндөрдүн шарафатында Алла Субханаху ва Таала туткан орозолорубузду, ибадаттарыбызды, дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Урматтуу жамаат, мына берекелүү ыйык Рамазан айы кирип келгенден кийин биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы орун басарлар менен, бөлүм башчылары менен биргеликте ушул Рамазан айын кандай кылып тосуп алабыз, кандай кылып өткөрөбүз деген мазмунда чогулуш өткөргөнбүз. Мына ошол чогулушта көптөгөн алымдарыбыздын, кызматкерлерибиздин сунушу менен бир график түзүп, борбор калабыз ушул Бишкек шаарындагы жами мечиттерге барып, бир таспихаттан болсо дагы таравих намазын улантып, жамаат менен көрүшүп, жамааттын ак дуасын алып, кыдыралы деген мазмунда ушундай бир график түзгөнбүз. Аллаха шүкүрлөр болсун. Мына бүгүн иншалла Кудай Таалам насип эткен экен. Идрис Тамылабыздан Алла разы болсун. Идрис Тамылабыздын коногу болуп, мына сиздер менен жүз көрүшүп келип калдык. Алла Таалам насип эткен экен. Урматтуу туугандар, чындыгында бул берекелүү ыйык Рамазан айы бизге бир конок. Мына коноктугун дагы билдирип отурат. Акыркы 10 күндүгүн кадамын биринчи так күндөрдүн кадамына кадам таштап отурабыз. Алла Субханаху ва Таала айяма мa'дудат, бул ыйык орозо саналуу күндөрдө парыз кылынды деп айткан. Саналуу күндөрдөн максат көз ирмем, көз ачып жумганча өтүп кетеринен дагы бир далил да бул. Кече күнү абдан кубаныч менен, сүйүнүү менен мархаба я шахру Рамадан деп таравих намаздарыбыздын таспихаттарында биз аябай кош келдиң эй ыйык Рамазан айы деп кубанычыбыз койнубузга батпай, көз жаштар менен, кубануу менен тосуп алганбыз. Бирок бүгүн таксырларым ва усатуху магфира, ортоңку 10 күндүгүн да жыйынтыктап, акыркы 10 күндүгүнө кадам таштап отурабыз. Бул эмнени билгизип отурат? Бул коногубуз барган сайын өзүнүн убакыт саатын азайтып, биз менен коштошуп баратат. Мындан ары таспихаттарыбызда Ал-вада я шахру Рамадан, кош болгунуң эй берекелүү ыйык Рамазан айы, куттуу берекелүү ыйык Рамазан, Кудайдын мээрими чачкан, ырайымы болгон берекелүү ай деп ушул берекелүү күндөр менен коштошобуз. Бул бизге чоң сабак бер туугандар. Кандай ыйык күндөр, ыйык түндөр конокко келип кеткен сымал, биз адам заты дагы ушул топурактарда конокпуз. Биздин өмүрүбүз да кыска экен бир туугандарым. Биз дагы бул топурактарда өтө аз гана жашайбыз. 950 жыл жашаган Нух алейхиссаламга кейфе важадда дуния, сен бул дүйнөнү кандай таттың деп сураганда, бир бөлмөдөн бир бөлмөгө чыккандай эле болдум дейт да. 950 жыл жашаган пайгамбар айтып атат. Эми сиз менен биздин бул топурактарда калуубуз аламатус саа, кыяматка жакынкы үммөттүн 60-70 жылдын ортосунда гана ушул топурактарда жашообузга сүйүктүү пайгамбарыбыз мындай аламат катары айтып кеткен эле. Чындыгында мына 60 жана 70-тин гана ортосунда жашаган мусулман бир туугандарыбызды көрүп атабыз. Бүгүн биз 45-50гө чыккан болсок, бул жагы өтө аз калды. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай аз мөөнөттө, аз убакытта бизге Кудай Таала тарабынан ыролонуп берилген ушундай берекелүү түндөрдү биз көз ирмемде, уйку менен, гафлат менен өткөрбөш керек. Алла разы болсун, мына республика боюнча көптөгөн мечиттерде хатмул Кур'ан окулуп атат. Анын катарында мына Алла разы болсун карекелерибизден ушул жами мечитте дагы иншалла хатмул Кур'ан жыйынтыкталып баратат экен.
устаздардан сурадык, мына көбүнчө көп жерлерде кадыр түнүндө жыйынтыкталат. Ошонго чейин иншалла таксырларым уйкуну азайтып, көбүрөөк ибадатка көңүл буралы. Ал-умру касир ва илаллахил масир. Бул өмүр ушунчалык кыска, биз Аллага бет алып баратабыз. Ал мөөнөт кимдин тагдырына Кудай Таалам канча өлчөм жазган, Кудайга маалым. Ошол убакыт саат келгенге чейин берекелүү ушул күндөрдү пайдаланып калыш керек. Бир күн келет, бир туугандар. Өлүмдүн дамын татып, ак кеппинге оролуп, жаназа намазында даяр болуп, ак сурпка оролуп турганда мусулман бир туугандарыбыз 4 текбирдүү жаназа намазын окуп, ахиреттин биринчи киши болгон кабырга алып барып жайгаштырганда, лахат жабылганда, ар бир нафс ээси, рух баары бир өкүнүч дарыясы мененче жаратканга жалбарып, эй Раббим, мага бир мөөнөт берчи, кайра жер бетине кайтайын деп суранат дейт. Лаалли а'малу салиха. Эй Раббим, мен салих амалдарды аткарып келейин деп кайра жаратканга жалбарып, убакыт сурайт дейт да бир туугандар. Кудай Таалам барзахун иля яуми юбатун, өлүм пардасы менен тартып койду да. Болду. Өлүм бизге келип жакабыздан кармаган болсо, алкымыбызга, хулкумга жан тыгылган болсо, жаныбыз чыккан болсо, болду, кайтмай жок. Бирок баары бир инсан кабырга баргандан кийин жаратканга жалбарып кайтууну суранат, бирок ал мезгил кеч болуп калат экен. Азыр сиз менен бизге ушундай бир сонун мезгил, убакыт, күн, түн, ушул күндүн, түндүн кадырына жетип калалы бир туугандар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ни'матани магбурун фихима катиру минан нас, ас-сиххату вал фараг." Адам баласына берилген эки ниъмат бар. Адам баласы анча көңүл бурбайт экен да, гафлаттан өткөрүп экен ошол нерсени. Ден соолук экен биринчиси. Ден соолукту дагы биз кадырына жетпейт экенбиз. Качан? Ден соолук ооруп, төшөккө жатып же больницага барганда, мына ошондо биз ден соолуктун кадыр баркына жетет экенбиз. Же жакын тууганыбыз, жакын балабыз, бүлөбүз, бирөөсү ооруп калганда, ошондо ден соолуктун кадырына жетет экенбиз да. Бирок ошол ден соолук бузулганга чейин, оору сурко келип жеткенге чейин, ошол ден соолуктун кадыр баркын, неаматын билип калгыла дейт сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал эми экинчиси болсо бул убакытта бир туугандар, убакыт, өмүр, жашоо. Ошонун кадыр баркына жетип калышыбыз керек экен. Мана алдыбызда аталарыбыз отурат, сурасаңызчы, аркасын кылчайып, жаштыгына сурасаңызчы, кече күн эле, кече күндө өткөнүн айтат да аталарыбыз. Жаштар, урматтуу жаштар, талабалар, сиздер бүгүн ушундай бир бактылуу, берекелүү жылда жашап атасыздар. Эгемендүү мамлекет, дин эгемендүүлүгү менен медресени карасаңыздар. Мен 2006 жылы келгенде, мына Идрис Дамлан ошондо биз таанышканбыз. Бир Ихсанга келип, Идрис Дамлабыз менен, устазыбыз менен таанышып, ушул жерде кичинекей бир мечит бар эле. Ол жерде 2-3 бөлмөлүү медресе бар эле. Мына бүгүн карасаңыздар, кандай гана абат болуп, кандай гана бир ийгиликтерге жетип атат. Албетте, ар бир нерседе себеп болот. Аддаллу алал хайри кафаалихте, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка далалат кылган, себепкер болгон инсандар бар. Учурдан пайдаланып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын жамаатынын атынан, сиздердин атыңыздардан берекелүү болгон ушул түндөрдө убакыттан пайдаланып, таксыларым Идрис устазыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына канча жылдан бери эмгек кылып, мээнет кылып, ушул адамдын шарафатында, бул адамдын аркасында турган устаздардын шарафатында бүгүн мечитибиз заманбап, мына медресебиз аябай жакшы сонун курулуп калыптыр. Канчалаган шакирттер чыкты. Мына ошолордун катарында Иламан деген жигит да мына ушул устаздардын колунан бүтүп, Базар Корбон районунда биз баш имам катип болуп иштеп жатканда бизге орун басары болуп, мына жаш жигит, илимдүү, билимдүү, адеп аклагы жогору, мына Актайлак деген мечитте азыр орун басары болуп иштеп атат. Кудайга шүгүр, кандай гана талабаларды жетиштирип, күнү түнү кызмат кылып атат. Ошол мөмө мына ушул жерден жетилип, бүгүнкү күндө республика боюнча канчалаган жерде талабалар ушундай Куранга, динге кызмат кылып атат. Бул дагы ушул жердеги устаздардын шарафаты, мээнети, ушул жамааттын дуасы иншалла.
Алла Таалам устазыбыздан разы болсын, дамлаларыбыздан разы болсын, жамаатыбыздан разы болсын, аксакал аталарыбыздан разы болсын. Иншалла биздин урпагыбыздан иншалла ушундай кары алымдар үзүлбөсүн кыяматка чейин. Алла Таалам берекесин берсин. Бардыгыңыздардын берекелүү болгон Рамазан айыңыздар мына саналуу күндөрдөн кийин эми Жумхур уламанын так күндөрдү саналып, баягы урф катарында 27-чи түн, Кадыр түн деп эсептейбиз. Бирок акыркы 10 күндүн так күндөрүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилеп кеткен. Мана ушул түндөрдө сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иътикафка кирип кетет эле. Өзү баш болуп, Айша апабызды, Фатима апабызды балдарын ибадатка тургузат эле. Көбүнчө сужутта көп болот эле. Иншалла биз дагы бир туугандар ушул күндүн түндүн кадыр баркына жетип иншалла саналуу күндөрүбүздү татынакка өткөрүп алалы. Алла Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын, кайрымдуулук амалыңыздарды кабыл кылсын. Берекелүү ыйык шарафаттуу болгон Рамазан айынын урматында жамаатыбызга береке берсин, устаздарыбыздын өмүрүнүн ырыскысына Кудайым береке берсин, оор сыркоолордон алыс кылсын. Өмүрүнүн акырына чейин ушул Кур'анга, динге кызмат кылсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Аллах субхана ва таала бардыгыбыздын ушул ыйык Рамазан айында Кудайдын буйругуна моюнсунуп аткарып аткан ибадаттарыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Эки дүйнө бизди корзар кылбасын. Кудай Таалам жүзүбүздү жарык кылсын. Бул дүйнөдө кандай өзү разы боло турган амалдарды бизге насип этип, даражабыздын көтөрүлүшүнө, урмат сыйдын үстүнө болушубузга Кудай Таалам ушундай шарапаттуу болгон ислам дини менен бөлөп, динине кызматчы кылып, дининде жашоону Кудай Таалам насип этиптир. Иншалла ахиретте дагы ушундай жүздөрүбүздү Кудай Таалам жарык кылсын. Кудай Таалам шерменде кылбасын, корзар кылбасын. Алла Таалам ар бирибизди өзүнө татыктуу кул, сүйүктүү пайгамбарга ылайыктуу үммөт кылсын. Кудай Таалам заманыбызды тынч кылсын, асманыбыз ачык болсун. Эгемендүү мамлекетибиз, дин эгемендүүлүгүбүз кыяматка чейин улансын. Албетте бул дуаларыбыздын ичинде биз жетекчилерге да дуа кылбасак болбойт, устаздарга да дуа кылбасак болбойт, үй бүлө бала чакаларыбызга дуа кылбасак болбойт. Кудай Таалам ушул жетекчилерибиздин алып барып жаткан иштерине күч кубат берсин, берекесин берсин, өзү колдосун. Ар бирибиздин үй бүлөбүздө аманчылык, саламатчылык болсун. Ооруп калгандарга Кудай Таалам ажил камил шифа берсин. Сапарга чыккандардын Кудай Таалам жолдорун ачык байсалдуу кылсын. Ат-тайибин ат-тахирин фастажиб дуаана би рахматика я архамар рахимин.